Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Урматтуу момун мусулмандар. Бүгүн мен ушул Аллахтын ысымдары жөнүндө сиздер менен сүйлөшкүм келип атат. Албетте мусулман киши Куранга жана хадисте келген Аллах Тааланын ысым сыпаттарына ишенүү керек. Алла Таала ысым сыпаттарына Куранда жана хадисте айтылгандай окшотуусуз, салыштыруусуз жана өзгөртпөстөн ишенүү зарыл экенин баарыбыз билебиз. Аллах Таала Шура сүрөсүнүн 11-аятында мындай деп атат: Бисмиллахир-рахманир-рахим. Язраукум фихи лайса камислихи шайин фахуа самиул басир. Ага окшош эч нерсе жок. Ал угуучу, көрүүчү деп айткан. Ошондой эле валиллахил асмаил хусна фаадууху бихи. Бардык көркөм ысымдар Аллага гана таандык. Вазару аллазина юхлисуна фи асмаихи. Демек, Алла Таала ошолор менен гана дуа кылгыла деп бизге буйруп кеткен. Аллахтын улуу аттары, ысымдарынын башка нерселерге колдонууга болбойт. Ошондой эле Аллахтын улуулугуна туура келбеген аттар менен атоо туура болбойт. Жаратканды кыйыр, бүдөмөк анын эмес ысымдары менен да атоо жайыз болуп эсептелинет. Урматтуу момун мусулмандар, келгиле Аллах Тааланын 99 сыпатын жаттайлы. Саламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.